Қазақстанда суу тармагы үчүн кадрларды даярдоо иштери жанданууда. Атап айтканда өлкөдө тармактык адистерге бөлүнүүчү гранттардын саны көбөйтүлүп, быйыл алардын саны 1000ден ашты. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Бул тууралуу Суу ресурстары жана ирригация министрлиги Астанада өткөн маалымат жыйынында билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча жакынкы жылдары ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана гидротехникалык объектилерди жаңылоо үчүн республикада кеминде 2000 адис керек болот. Жалпысынан алганда адистикке болгон кызыгуу артып келе жатат. Эгер өткөн жылы суу ишканаларында 80ден ашык студент тажрыйбадан өтсө, быйыл алардын саны 339га жетти. Кадрларды кайра даярдоого да көңүл бурулат. Казакстандык адистер 2 жыл катар менен АКШ, Франция, Өзбекстан, Түштүк Корея, Жапония жана Кытайда квалификацияны жогорулатуу курстарынан өттү. Кайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бұл бағытта басты қадамдардың бірі ол халықаралық ынтымақтастық. Бул багыттагы негизги кадамдардын бири эл аралык кызматташтыкты чыңдоо болуп саналат. Суу ресурстары жана ирригация министрлиги менен кытайлык Power China компаниясы менен макулдашуунун натыйжасында казакстандык суу тармагынын адистери коңшу өлкөдө квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүүдө. Аталган курстардан 60 адис өтүп бүттү. Бүгүнкү күндө 31 адис окууда. Жылдын аягына чейин дагы 30 адис коңшу мамлекетке барып билим алат. Шыңдауда және 30 маман жылдың соңына дейін көрші мемлекетке барып оқуға барады деп отырмыз.